Быйыл өлкө 14,2 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өзү өндүрсө, 3,2 миллиард киловатт-саат электр энергиясы коңшу өлкөлөрдөн импорттолот. Эске салсак, электр энергиясын пайдаланууга 5 киловатт-саат чектөө киргизилген. Министр Талайбек Ибраев мындай көрүнүш мурдатан эле бар экенин, былтыркыдай өчүрүүлөр 1-2 саатка гана созулаарын, эч кооптонуунун кажети жок экенин айтты. Айрыкча бул чектөө электр көп колдонгон кечки убакытка туш келерин тактады. Биздин однофазный линиялар ошол 5 киловаттка расчет болгон. Счетчикке кирген ошол 5 киловатт, 5 киловаттан 5 киловатт, 10 киловатт колдонсо, розеткалардын баары өрттөнүп кетет. Ошон үчүн бул 5 киловатт биз эсептеп чыгылган союз убагында 3 киловатт болчу. Азыр бүгүнкү күндө 5 киловаттка чейин берилип атат. Ошол 5 киловатт менен колдонгонго мүмкүнчүлүгү бар. А 3 фазалар, алардын технический условиясы бар. Ошого жараша алар колдонот. Аларды эч ким ограничение кыла албайт. Сен муну колдон, анткени анын колунда документ турат. Чектөөлөр болбойт. Чектөөлөр бу только час пикте жанагындай, эгерде ошол подстанцияда нагрузка өсүп кетсе, биз аны башка фидерге переключение кылганга убакыт 1,5-2 саатка болот. Ал эми өлкөгө күз-кыш мезгилинде жалпы 2,746,000 тонна көмүр керектелет. Министр эл арасында айтылып жаткан кара кече көмүрүнүн жетишсиздиги тууралуу кептерди четке кагып, бүгүнкү күнгө карата 105,000 тонна көмүр бар экенин, күнүнө 150-170ке чейин унаа сатыкка алып чыгып жатканын билдирди. Баасы болсо жылдагыдай эле 4,5 миң сомго чейин. Бүгүнкү күндө 105,000 тонна көмүр ачылып, bu 5 сентябрдан баштап казылып калкка көмүр ташыла баштады. Көмүр базалары мэрия менен бүт сүйлөшүлгөн. Ар бир райондордо көмүр базалары бар, доступна. Анткени көмүр боюнча маселе болбойт. Биз көмүр боюнча камсыз кылып беребиз. Ошол эле кара кече, ошол эле Казакстандын көмүр болот. Бул азыр жөн эле мындайча айтканда элди баягы кымгуут кылып көмүр келбей калат экен, кара кеченин көмүрү кирбей калат экен деген ызычуудан алыс болуш керек. Ошондой эле жаңы конуштарды газга өткөрүү сунушталган. Себеби бул калааны каптаган кара түтүндөн арылуунун бирден бир жолу экени айтылган. Мындай максатта үстүбүздөгү жылы Бишкек шаарынын 9 жаңы конушун газга кошуу аракеттери көрүлүүдө. Газ электр энергияга караганда баасы төмөнүрөөк, үйдү жылытканда. Теоретикалык эсептер менен эсептегенде бирдей эле үйдү алсак, мисалы 100-120 квадрат орточо үйдү алсак, анын газ менен жылытуусу электр энергияга караганда баасы төмөн болот. Эми көмүр менен салыштырганда көмүрдүн баасы да төмөн, бирок ал жерде эми үнөмдөөсү да бар да. Ошондуктан мындай электричестводон газга өтүү бул ыңгайлуу болот. Кышка камылга үчүн көмөкчү ордондор, генераторлор оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Иштин жалпысынан 85% аяктады. Кышка чейин утурумдук, капиталдык оңдоолор толугу менен бүтөөрү күтүлүүдө. Калган 15%-ын биз 1 октябрга чейин дагы толугу менен жумуштарды аткарабыз, графиктерибиз боюнча 100% аткарууларга жетебиз. Андан сырткары, бул ремонттордон сырткары бизде капиталдык курулуш боюнча дагы чоң жумуштар жасалган. Алар боюнча бүгүнкү күндө 92%га жумуш аткарылды капиталдык курулуштар боюнча. Ал боюнча да графиктерибиз октябрга чейин толугу менен 100%га бүтөбүз. Кышка даярдык боюнча биздин жабдуулар Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасынын жабдуулары боюнча эч кандай маселе жаралбайт. Графикке коюлган жумуштардын баардыгы толугу менен аткарылат. Электр энергиясын үзгүлтүккө учуратпоо үчүн электр станциялары ишканасынын күз-кыш мезгилине болгон даярдыктары тынымсыз жүрүүдө. Белгилей кетсек, быйыл өлкө жалпы 17,4 миллиард киловатт-саат электр энергиясын керектеп, 2,746,000 тонна көмүр колдоноору күтүлүүдө. Айдай Ташыбекова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.